Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, эгер чыныгы досторду көргүңөр келсе, анда ал экөөнү карасын деп Абу Бакр Сыдык менен Умар разияллаху анхуну көрсөткөн. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Биздин бүгүн сиздерге баян кылуучу темабыз достук жөнүндө болмокчу. Эки жигит ынак дос болот. Алардын достугу көп жылга созулат. Бир күн алар болор болбос нерсеге чатакташып, биринчиси экинчисин бетке жабат. Анда досу оорусуна карабай нары жака барып, мени бүгүн эң жакын досум бетке чапты деп жазып коет. Алардын достугу улана берет. Бир күн экөө сууга түшкөнү барышат. Анда биринчиси чөгүп кетерде, экинчиси аны куткарып калат. Өзүнө келген досу нары жака барып, мени бүгүн эң жакын досум куткарып калды деп жазып коет. Анда таң калган досу: мен сени капа кылган мезгилде сен аны кумга жаздың да, а мен сени куткарып калган убакта сен аны ташка жаздың деп суроо жатат. Анда досу: биз жакшылык иштерди ташка жазуубуз керек. Аны шамал да, башка нерселер да өчүрүп жок кыла албайт. Ал эми жамандык иштерди биз кумга жазышыбыз керек. Ал эми кумдагы жазууну шамал тез эле өчүрүп салат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: чыныгы мусулман тилинен да, колунан да башка адамдар жабыр тартпаган адам деп айткан. Аллахым бизге дагы бул дүйнөдө, ахиретте да пайдасы тие турган досторду насип кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.